Bir отурганда катары менен 4-5 серияны көрүп жибергендер кыйналат болуш керек. Анткени Netflix компаниясы реклама кошуу чечимин кабыл алды. Шал болуп калганга карабай башын кыймылдатып унаа айдаган адам жана башка технология жаңылыктары апталык клик берүүбүздө. Netflix жарнама көрсөтө турган болду. Башкы директор Тед Сарандос фильмдерди көрсөтүүчү компания адегенде арзан тарифтеги аккаунттардан баштайт деди. Кино учурунда айрым жарнамалардын чыгышына каршы болбогон көрүүчүлөр мындай тарифти тандаса болот. NASA AQShnын сыртындагы космодромдун алгачкы ракетасын учурду. Австралиядан кое берилген суборбиталык ракета түштүк жарым шарында гана мүмкүн болгон астрофизикалык изилдөөлөргө мүмкүндүк берет деп күтүлүүдө. Денеси шал экенине карабай унаа жарыштырган Сэм Шмидт Goodwood ылдамдык фестивалында өйдө карай жарышты баштан кыймылы жана дем алуусу менен унаа айдап өздөштүргөн биринчи киши болду. Ал айдаган McLaren S унаасы инфракызыл камералар жана дем алууну ченеген аппарат менен жабдылган. Системаны программалоо абдан жакшы. Мен тормоздорду иштетүү менен алек болдум. Алар абдан ыңгайлуу болуп, компьютерге кирип, аны басаңдатууга жардам берди. Ойдогудай иштеди. Соңунда камыр бышырганды билген робот Токиодо ресторанда иштей баштады. Робот бардык ишти өзү аткарат, бирок тамакты кардаларга сунуудан мурун аны адамдар текшерип, даамына жеткирип коюшат. Жаңылыктардын соңунда 3 саатка чыгып 3 жумага жоголгон көк үчкөндүн окуясын айта кетели. Курс жарыштарына катышып жүргөн Боб аттуу көк үчкөндү ээси 3 жума мурун Гернси деген жерден Англиянын түндүгүнө жөнөткөн экен. Бирок ал мындан 6,5 миң километр алыста Алабамага барып калыптыр. 4 жаштагы куштун ээси ал океан менен бараткан нефти танкерине конуп, Америкага өтүп кетсе керек деп болжоду.